Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналыбыздын катталуучуларга өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Анткени алар бизге подписаться болуп катталган. Ошондуктан акелер, эжелер, көрүүчүлөр, подписацияны сөз басып коюңуздар. Сиздерден эчтеке кетпейчи. Болгону бизге поддержка кылган болосуздар. Ошону басып лайкты басып коюңуздар, комментарий жазыңыздар. Кечеги күнү мына биз азыр Баткен облустук Кадамжай району мына Жиделик Орозбеков айыл ортолугунда турабыз. Мына жерде жолдорду көргөзгөн элем. Азыр мына трапка менен мындактагы булак, таза булакты суудан жууп чыгып, мына терезелерди арчыймын бир катар Орозбеков айылына сиздерге көргөзүп кетемин. Мына жүрүңүздөр. Бул жакты мына зачет көрдүңүздөрбү? Өтө сонун болуп, кеңейтилип калган мына. Шундай болуп кеңейтилди. Эми мына жерлерге булактын жанында баягындай тапчандарды куруп, да бирдемелерди куруп, мынакыга мына комокторду курса болот. Мусорканы дагы эмеге таштаңыздар. Ошондой эле мына жактарда сүрүлдү. Келечекте буйруса 4 полоса болот дедим го мен. Ошондуктан лайкты басыңыздар дагы 4 полоса болуш үчүн жакшы пикир калтырыңыздар. Андан кийин сурашты эле, таштар түшүп кетпейби деп. Мына бул таштар дагы түшпөйт. Мындагы жакшы бекендеп коюпту. Кийигибиз дагы ордуда калды. Кийикта пока күнгөйдү карап тура берсин дедик. Мына бул жактагы мына сонун болуп кеңейтилди. Акырындыктан ушундай жакшы иш-чаралар жүрүп жатат. Эми мен сиздерге булак жөнүндө айтып кетейин. Котур булак Алла Таалам ушинтип бизге бир берген экен да. Ушундай тунук суудан ичип тургула депчи. Баардык шыпасын берүүчү Алла Таала болгон бул себепчи. Ошондуктан ушул жерге келип Котур булакты дагы суудан ичип кетиңер. Буюрса бул жерде дагы оңдоо иштери жүргүзүлөт. Эми арада мында байлар болсо Кадамжай шаары, Орозбеков, Кызыл булак, ушул жактагы вот жакшы булакка жакын жердеги байбачалар мына буюрса мен дагы бай болом, Кудай кааласа, ушинтип байлар эле биригип, мына жерде сонун кооздоп оңдоп койсо болот. Азыр пауза кылып турайын видеону. Мен муну жуам дагы машинанын терезесин арчыймыз сиздерге топ-тунук кылып ушул сагынгандар үчүн эмени көргөзүп кетебиз. Айылыбызды. Орозбеков айылына келелектер бир көрөсүздөр. Мына трапканы жууп алдым. Деп кече акча берем, подарка берем десем, шундай адамдар комментарий жазыштыр. Ошондой болсо дагы рахмат, шунчалык убакыт бөлүп жазып өзүңүздөр жакшы, шунчалык жакшы сөздөр жазган экенсиздер. Шунчалык ыраазы болдум. Менчи шундай жакшы сөздөр чыгат экен го биздин элдерден дагы депчи. Мына көрдүңүздөрбү? Эң биринчи биз өзүбүз адамдар пейилибизди оңдосок, коом дагы оңолот. Исхак Разаков айткандай, сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот дегендей. Мына трапка кап-кара болуп кетти го. Мына болор дейм. Шунчалык мындан артык да кандай болушу мүмкүн. Так, мына Өзбекстан машинеси, мына булар да сууга келди. Бул жерге келип токтоп турушат. Олтуралы. Топ-тунук болуп калды. Трапканы мен, бул трапканы эртең дагы бир жууп алабыз да. Мойка-сойкага баргандачы, пока мындай болуп турсун. Мына урматтуу көрүүчүлөр, кызыктын баары алдында. Кыскача жардамыбыздан кийин видеону улантабыз, көрүп коесуздар. Сиздерге арналган бул жарнамабыз кам кирпич куюучу аппарат жөнүндө болот. Мына азыр аябай сезон. Ушундай буюмдарды да сатып алып, иштеп, өзүңүздөрдүн бизнесиңиздерди жүргүзсөңүздөр болот. Мына ушу каршыңызда турган кам кирпич куюучу техника. Бир күндө жакшы иштесе 10 саатта 6000-7000 кирпичти куюп жүргөн экен. Жакшы иштейт, эч канча иштеген эмес. Эсинин сатылышынын себеби башка бизнестери баштап, буну иштеткенге азыр кол тийбейт. Жөн гана туруп чирип кетпесин деп сатууга коюлду. Мына бүт бардык шаймандары бар. Сатылышынын себеби ушунда. Эч кандай банкрот болгон эмес. Аябай жакшы киреше көргөн, киреше тапкан. Баасы 200 000 сом кеми бар. Ап арзан. Биздин Дарек Кадамжай району, Орозбеков айыл аймагы. Төмөндөгү номерлерге чалыңыздар, алыңыздар, иштеңиздер, байыңыздар, бизнес жүргүзүңүздөр. Ошондой эле өзүңүздөрдүн жеке рекламаларыңыздарды биз аркылуу жарага чыгарып берсеңиздер болот. Анда эмесе бисмиллахир-рахманир-рахим деп биз жол алдык. Орозбеков айылына жүрүңүздөр, мен сиздерге көргөзүп кетем. Могул жерден аркадан кирип кетсе, Кызыл булак, тамаша ошол жака кетет.
Убагында ушул жактын өкмөтү дагы жакшы дегенге караңыздар, арканы куруп койгон. Азыр эми биз бул жакта өзүбүздүн Малинанын мекени Орозбеков айылына баратабыз. Эми бул жолдордон дагы качандыр бир кезде өткөн инсандар бар да. Акелерибиз, агаларыбыз, эжелерибиз, убагыда акелерибиз бойлок кезинде свиданияларга келген болушу мүмкүн. Бул окунанын кыздары аябай сулуу дешет го. Сулуу эжелериме жолугушканы келгендер чыгар. Андан кийин Айдеркенге, Гауянга эс алганы баргандар бардыр дегендей да. Жолду тартып көргөзүп баратам сиздерге. Күн суук, февраль айынын аягы, март келе жатат. Ошондой эле келе жаткан Рамазан айыңыздар кут болсун. Адамдан ушунчалык жакшы сөздөр чыкса, ушунчалык жан дүйнөбүз эргийт экенбиздичи. Өзүбүзчө эле ушундай бир шанаңдап сүйүнүп калат экенбиз. Ошого деген жанагындай жаш баланы алдагандай эле бизди деле алдап койсоңуздар болот. Ушундай бир эки ооз жакшы сөздөр жазып, эгер ушунчалык баягындай ичиңиздер күйүп же болсо кыжырыңыздар келип, бир жерлерим жакпай атса, ушундай барып туруп туздан жалап койсоңуздар, ачыңыздар кетет. Могу жерде Азым булак бар. Нар жак Отур булак, бул жери Азым булак. Эми акырында оңолот эми. Акырында оңдой беребиз. Ушул жолдо 20 жыл мен эс тарткандан баштап жолдорубуз аябай жаман болчу да. Аябай жаман болчу. Ошол жаман жолдордо биз жүргөнбүз. Тарак ямалар көп, толтур аз мына. Кудайга шүгүр жолдорубуз теп-тегиз болуп бүтүп калды. Машиналар көп, элдер байыды, бирок машинаны акырыныраак айдаш керек. Орозбеков айылына кирип калдык. Малинасы жакшы, бул жерде адамдуу, салкын жер. Ушул айылдын эли канча миң экен билбейм, бирок 13 миңби же 17 миңби? Айтор комментарийге жаза кетиңиздер. Ошондой эле эми мен билип калдым мен. Эң көп лайк чогулган комментарийдеги адамдарга белек бере берем эми, колдон келишинче. Белек да мындайча айтканда, балким Мастик алыш, балким Камри. Аны энди көрө жатарбыз. Мына жолдор, бул эми айылдын жолу болуп калды, транзитный жолдун аркы объезд жол болуп калды. Бирок бул жерде деле бара мына жолдорду, мына дубалдарды деле ичкери киргиз деп айтсак керектир, же может айтпайбы, бул эми айылдын ичи болуп калды депчи. Мына турбада газ кеткен. Эми өтө эле жанагындай саясатка аралашып, ал жак чукулап, бер жак чукулаганда негизи мен алысмын. Акелер, эжелер. Андай негизи болбойчу. Ошондуктан мүмкүн болушунча өз башында ушу каналды ачып иштетип баштагандан баштап жакшы ниетте жакшы жаңылыктарды гана жарыя кылабыз деп ушундай ниет болгондо мүмкүн болушунча элдерге позитивдүү, жакшы, пайдалуу маалыматтарды айтабыз, жаңыртабыз деп. Эми элчилик эми кимдир бирөө көрөт, кимдир бирөө көрбөйт. Мисалы Таластыктар, Нарындан, Жалал Абадтан катталуучуларыбыз бар, Кудайга шүгүр, көрүүчүлөрүбүз бар. Ошолор балким көрөттүр деген ойдо бүгүн жолду тартып баштадым. Себеби күн дагы салкын болуп, мына карасаңыздар бир өзгөчө бир аба ырайы болуп турат. Аллах Тааланын кудурети да бул дагычы. Ошого көрсөтөйүн деп. Бул жер Киров деген айыл, мына ушул жерде дагы элдери аябай меймандос. Каяка барат экен бул, Олайынчы. Во, жүгүрдү. Oldu mu? Tüne. Gerçekten burası? Gerçekten кетем, кеттик. Азаматы, кандайсың? Мен сауттар жакшы, түзүкпүсүн? Бияк карап койбой кал. Атың ким? Элдар. Элдар? Ай, Азамат. Эмне бул жакта жүрөсүң, Элдар? Жөн эле бул жакта неме таксиде өсүп үймө барам. Сен уш жакта окуйсуңбу? Ооба. Сен эме кылбайсыңбы? Гаражда мектеп бар, ошол жакта эле окубайсыңбы? Жок, бул жакта жакшыраак окутат экен. Эмне, канчанчы классым дедиң? 4-класс. Орусча окутабы бул жакта? Жок. Кыргызча эле жана. Кыргызча элеби? Муздап калып турсуң,
Элдар 4-класс деген а? Гаражда эле окуй берсең болот эди да. Ким айтты аякта жакшы окутпайт деп? Олдон эжекелериңди кирип бир урушуп коюшум керек экен анда. Жакшыраак окуткула. Жакшы окутпаганыңар үчүн буякта жаш кичинекей инилерибиз суукта калып кетет, каттап окуп деп, Элдар, чоңойгондо ким болосуң, Элдар? Солдат болом. Солдат? Кичине нерсе сурап атасың го сен? Генерал болом де, генерал. Генерал начнется от солдата до генерала дегендей. Жакшы, бул деле жакшылык үчүн, Могул жер Киров Наймандар деп коет, Найман уруусунун эмес. Центри ушул жер. Найман жамчы сөздөрүмө, сыпсы сөздөрүмө маани бербеңиздер, урматтуу көрүүчүлөр, себеби ушуну сыпсы деп сүйлөп каптым да мен дагы өткөндө жамандай беришип, тантысын көп сүйлөсүн дей берип билбейм, көз тийгенминби болгон, общем айтор ушундай сүйлөп калыптырмын. Мына мындай сонун жакшы үйлөр түшкөн, караңыздар. Бул айылдагы ушунчалык аракет кылып, пешенетер кылышып байып кетишкен айылдар, Карасаң, бүт байлар жашайт, Ушундай деген кайсыга көбүрөөк жагат, Элдар? Математика. Математика? Жакшы. Сүйгөн кызың барбы? Жокпу? 8-мартта кимге подарка бересиң эми? Бир кыз. Мага бергени да. Демек, о кызга сен жагат экенсиң, Сага ошон бериптир да. Бар тамаша, жакшы окугун, Элдар. Бул жер Жогосек деп коет мына. Бул жерде кеңейтилген. Караңыздар, мына жолдун эки четине ушул эли чогулуп, фонд Россиядагы байкелери иштеп чогулуп, лотокторду койгон. Ол жерден башталган. Аябай мындай жакшы өнүгүү, эки этаж үйлөр түшүп атат, караңыздар. Өнүгүү жакшы. Жер зарга кетет, мына повороттон зарга чыгып кетет. Ушундай. Жагы болсо күзөр деп коет мына. Строй материалдар. Мына жерде ушул сайттагы бара-бара көпүрөөк уланып койсок жакшы. Бизде деле байлар көп. Балким ушу видеону көрүшүп койгон ушуп кетер, Көпүрөөк курса, жол курса, бул өтө чоң сооп деп коет го. Элдар. Мына жерде окуучулар кайтып келет, Бул жер биздин эмебиз, мектебибиз, гимназия, Окуна гимназия мектеби ушул жер. Штатив алып алышым керек экен да. Мынакей Орозбеков деп. Орозбеков ким болгон? Толук комментарийге жаза кетиңиздерчи. Кайсы жылы төрөлгөн, эмнелер кылган, каяктан чыккан, ал ким болуп калган депчи өтүп кете берели. Фанера жүктөп алыптыр да. Окуучулардын баардык окуштан кайтыптыр. Гаражда үйүң каякта? Исаков Мамат деген көчөбүз. Исаков Мамат? Лайлактабы? Опа деп. Элдар. Солдат болом деген. Генерал болом деген, Бүгүнөн баштап генерал болом деген. Себеби жакшы да генерал болгон. Бир ютубер Розмат деген акам айтты деген майлы. Ана Бостонда жанагы сиздер көргөн жер Окунанын центри болот, жана биз немеден өткөн жер. Сүйлөп отуруп мечит бар, ошол жакта мечиттен өтүп тагын. Бул жагы эми ошол адамдар басып бараткан жерден Күлдү айылы башталат. Ол жерденчи Күлдү айылы башталат ушул жерден. Бул жагы Күлдүгө карайт. Күлдүчү Жогосектер деп коет бул жактычы. Менин ата журтумдагы ушул жерден болот. Элдарбек ушундай деген. Бул жагы болсо
жерде жолдун эки бети, эки жагы не болжак? Жайканалар. Канчалаган чоң оталарыбыз, канчалаган чоң энелерибиз өтүп атат. Кур'ан окуп дуа кылып өтүп кетсеңиздер болот ушул жерден. Коен, жөн эле коюңуз эми элдар. Чукуламбай эми акчаларыңызды эмеде бересиз? Бияк карап коебуз. Точно генерал болгондо бересиң, а? Генерал болгондо эсине чыгарбайсыңбы? Bir убактар мен ала кеткен элеңиз деп бир шашлык алып бересиң анда. Азамат. Айтам, сумкасын миге чукулап калды деп. Бул жагыда мына жаңы конуш айылы деп коет мына. Кудук айылы ушул жактан башталат. Урматтуу көрүүчүлөр, менин катталуучуларым. Сиздерге көрсөтүп кетейин, ушул жак биздин айыл болот мына. Биздин айыл ушул жерден башталат. Өзүм айылды эле анча алдасында көргөзүп турайын. Могул жерде стадион түшкөн мына. Эртең орозо чыкса, буюрса ушул жерде айт майрамы ушул жерде өтөт. Жылын эле ушул жерден өткөрөбүз биз. Келиңиздер аш көш жегени. Жалпы Орозбеков айылы биригип ушундай кылабыз. Бул жерде дагы мына жаңы конуш айылды караңыздар, бүт жаңы домдор, жаңы үйлөр түшкөн. Мына жол боюна эки кабаттуу болуп магазиндер чуутат.